Тұра қой қызым, күн шығып қалды. Тұра қой. Тұра қой. Бұл мен Айчолпон. Мен 8 жаштамын. Мен ертеменен 7-де тұрам. Мені апам тұрғызат. Тұрар замат мен бет оғылым жуам. Апам бір туғандарыбыз менен чай жейбиз. Апам бизге май токош жазап коет, пельмен жазап коет, картошка жазап коет. Canım benim. Ben sorumlusun da bu. Stop. Апа менің құсан тойды мен барып доктарға жем жасып келемін. Бар чача қойды. Менен 20-дан ашық тоғым бар. Алар мени жакшы көрүшөт. Докторума 3 мал жем чачам. Эртеменен, түштү, кечинде. Докторум мени көргөндөн кийин журкап келишет. Алар мага көнүп калышкан. Мен да аларды жакшы көрөм, өңдөрү менен. Пока. Жақсы. Мен Борышжан Заков атындағы орта мектебинде окуймун. 2 класста окуйм. Мен 5-ке окуйм. Сабак өтөбүз. Эже менен мен басып баратып аябай кыялданамын. Келечекте ырчы болсом деп, ырдасам деп, элге таанысам деп, анан элге таанылма болсом деп. Анан кийин мен музыка сабагынан ырдайбыз биз. Музыка сабагынан нота жазабыз, ырдайбыз. Кызыктуу күндү өткөрөбүз. Анан бул айыл абдан кооз, абасы таза. Бул биздин мектеп. Мен мектебимди аябай жакшы көрөм. Жүрүңүздөр карабыз. Мына бул биздин мектеп. Азыр сиздерге ичин көрсөтөм. Анан айнектери да кооз. Ичинде бардык класста телевизор бар. Биз ошо менен сабак өтөбүз. Анан ичи жылуу, таза. Анан сонун ушу мектепке быйыл эле кирдик биз. Биз бул мектепте окучук. Анан бул мектеп бүткөндө бул мектепке кирдик. Жүрүңүздөр ичин көрсөтөм. Биз ушу мектепке домашний менен киребиз. Анткени ичи таптаза. Биз бул мектепти кир кылбашыбыз керек. Öceki айтыңызчы, мерим дегенде мени. Мерим эркелетип сен өстүргөн ата-эне. Мерим эркелетип сен өстүргөн ата-эне. Жакшы көрөм күн
Айчолпон менен 2 жылдан бери иштешип келатам. Айчолпондун мага элдин астына чыкканы жакты, ошонусу менен көбүрөөк жакып кетти да. Бала 100% тональностька түшпөйт негизичи. Эми бул баягы музыкальный школа болбогондуктан, бирок жанагы алып кетүүсү, мен эмнени айтсам ошону кабыл алып кеткени мага жагат да. Анан сахнада өзүн бир дегенде эле багындырып алып атат. Бул кызым чоңойгондо ушу ырчы болот деп эле ойлойм. Себеби бул кызым башынан эле айтат, эже мен чоңойгондо ырчы болгум келет депчи. Анан азыр иримдер дагы бар да, мисалы бийге дагы барып жүрөт, бирок көбүнчө ырга басым жасайт. Анан мен сабагыман дагы аябай ушу ноталарды өзү айткандай ноталарды активдүү жазып, менен аябай талаптуу коюшат да. Анан класска кирсеңиз, мисалы ошо 22 баланын бардыгы эле ырдайт болчумун деп айтыша берет. Бирок ошонун ичинен сурулуп чыгат экен да. Булардын жаш курагына ылайык көбүнчө бизде бала кербез деген ырлар бар. Анан өзүбүздүн 1-класстан 6-класска чейинки музыка китебинде ырларды ырдатам. Анан көбүнчө ушу өздөрү мага сунушташат да, эжекей мен ушуларды ырдап атам. Эгерде ылайык келсе, мисалы биздин мектептин өзүнүн талабына ылайыктуу ырлар бар да. Анан булар өздөрүнүн жаш курамына карабастан баягы чоң ырларды таңдап алышат. Анан мен айтам, жок, бул болбой калышы мүмкүн. Мисалы ата-эне жөнүндө ырдасаң болот, мектеп жөнүндө ырдасаң болот, дос жөнүндө ырдасаң болот. Анан ошол ырларды биз таңдап ырдайбыз. Бул кызым такыр уялбайт. Мен айткандай, мисалы азыр деле бир ыр бериши мүмкүн, азыр мага жаттап келгиң, эртеңке десем, мен ойдогудай кылып жаттап келет. Сахнада ырдагым келет, телевизорго чыккым келет, телефонго чыккым келет. Мен ырдаганды аябай жакшы көрөм. Келечегимде мен ырчы болсом дейм.